Assalamu alaikum agayın tuğan. Bugün eme göçmenler oyunlarının sabahın ulantıdan burada ayakta sayası okup aytatçı mına internette çıkıp atkan sayasat yönünde uçkay. Hazır bu jaka gelatıp bir geyişti ahvalda mına transportun ahvalı öte geyişti oldu. Bu ulan öyle gelatat. Tarakan avtobuslar hem bu da geçir kılbasın kança yazdık ayttık elin bari aytıp mına Tarakan dep. Komşu bir dağı mına öyle başkasına aytmayla komşu memleketlerden Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan bir dağı şu komşu memleketlerin borborunda bunday görünüş çok bizdikinde. Hem geçiyor internetke çıkıptır. Meriya şu transport boyunca balança düz avtobus alabız dep tender jarıyalayt da ulama arjıldırat. Dair ayga jıldırat. Tender jaraksız bolup atat. Anan emne degen şıltoo menen. Tender degende mi prezident dele aytты эле бир кезде. Тең деп эле которуп алышкан муну. Тең Tender деген өтө кооптуу бул программада. Муну көргөнбүз кезинде башталганда эле ана бир дагы тендер менен бүткөн ишибиз оңду болду туугандар. Бир дагы мынагы чоң ири проектлерде тендер менен ишке ашырган мына тест айт, жолдорду айт, альтернативдүү жолдорду. Мынабы датка кемин ушунун баары тендер деп келди. Бирок жарымын жеп, канча проценттин пайызын жеп, алды камалып түрмөдө жатат. Эми болбой эле кайра тендер дейт, жараксыз программа. Ушу шаарга транспорт алыш үчүн да ушунчу эле тендер деп эле чоюп эле бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт, аржылдырып эле анын бир акчасын үмүт отура береби, орой айтканда. Элдин турмушу эмне болуп атат? Кайнаган ысыкта. Мына Таракандай жараксыз, немистин жараксыз автобустары мына Таракандар. Кудай кесир кылбасын эми. Жараксыз 30-40 жыл болгон. Ичине түшсөң жыттанат. Ысыкта тимеле ушуга түшүп көргүлөчү бир министриң, мэриң түшүп көрөбү ушул жерге. Түшпөйт эч качан. Кураган элди куратып эле ушу тендерди аржылдырып оюнчук кылып отурат. Согуш кырдаалында иштеш керек эле, какшап атабыз. Президент айтып атат, чогулушта айтып атат, натыйжасы жок. Натыйжасы жок. Берки звено эмне кылып отурат. Мына Казакстанга Алматыга барып, жакын эле барып келген кишилер айтып атат. Укмуш дейт, Алматынын эле өзүн борборду кой ал кийин. Эми ушул автобустарды аңдып эле, акчасын аңдып эле отурат да, шапкасын аңдып элечи. Кудайды караса болбойбу эми. Тендер деп эле. Аны эми президенттик аппараттан бирки өкүл, ошо министрликтен, мэриядан, анан жаранды коом мына эл арасынан комиссия түсүп эле ошону алып койсо болот да, ушуну жылдырбай эле. Венгриядан баягы батыштын жакшынакай чыдамдуу автобустарынан ар карсы алып атасыңбы? Эми атаңдын акчасын төлөп атасыңбы? Же чөнтөгүңө төлөп атасыңбы? Элдин жолунан төлөп атасыңбы? Элге шарт түз да тезирээк. Заман өтүп атат, чача карап атат. Мына 40 градус ысыкта эл куурап атат. Аялдама, жык-жыйма аялдамаларга барсаң. 5, 6, 7, 8 маршруткага келип тизилип атат. Эч ким түшө албайт. Тыгылышып бири-бири менен. Мына жөнөкөй эле жапайчылык ушу. Борбордо башкасын айтпай эле коет. Анан өнүгүп атабыз эле дейт. Экинчи мына өнүгүп атабыз деген дагы мен ачуураак айтууга туура келип атат. Кечээ мына биздин кесиптешибиз Кадыр Кошалиевдин Кыргыз ааламы деген берүүсү жаңыдан пайда болду. Мен ага сүйүндүм эле, эми Кадыр өзүнүн ордун таптыр депчи. Ошол мамлекеттик катчы Сүйүнбекпи, бирөө Сүйүнбек деп кайрылып атат, бирөө Сүйүнбек деп кайрылып атат ал кишиге. Касманбетовго ошо экөөнүн маеги жарыяланды, чыкты. Мына интернеттен мен 1 саат карап отурдум, 50 мүнөт 1 саат. Бул кишилер токчулуктун символундай болуп, жайбаракат ушу мамлекеттик катчы сүйлөп отурса, кимге жагып атат? Мен мисалы үчүн мен итиркейим келип атат. Бүгүнкү 21-кылымдын мен Касманбет улуураак болсо керек, байке деп эле кайрылайын. Экөө сүкө, каке деп баягы үйдө жайбаракат чай ичип отургандай сүйлөйт. Мамлекеттик катчы, идеологияга жооп бере турган катчы. Урматтуу президент, сиз айтып атасыз, тез айтып атасыз, тез жыйындарды өткөрүп атабыз. Жакшы бул. Бирок кадрларыңыз эмне кылып атат? Кечээ Касманбеттин сөзүн тыңшап отуруп мен таң калдым бир чети. Ушундай ыйлагым келет да. Мамлекеттик катчынын деңгээлин көрүп. Киши эмне деп атат? Эми мынабы жөнөкөй эле эмени айталычы, идеологиялар дейт көрүнгөндөр.
Анан санариптик идеологияны кийирбейсизби, коррупцияга каршы идеологияны кийирбейсизби деп эле көрүнгөн антет. Эмне кереги бар идеологиянын? Жаңы идеологиянын эмне кереги бар? Биз нарк менен эле жашап келгенбиз, нарк менен эле жашайбыз деп баягы айылдык бир абышка кемпирдин сөзүн сүйлөп отурат да. Анан ал киши мен дагы легенданы айтам го, бирок мен чындыкка чукул. Манастан берки жазылып калган легендаларды турмушка чукул айтам. Бактын түбүндө отуруп алып. А бул киши таптакыр жана молдокелердей, көп молдокелер өзү динге жабынып алып, көп молдокелер менен мен сүйлөшөм. Жанагы жума баяндарга барам. Ойдон чыгарган бир икаяларды айткан молдолор бар да, сабатсыз. Ошо сыяктуу жанагы эмне деген, мисалы үчүн ошко барып сүйлөп атат бул киши, тиги сүттүн үстүндө каймак уюп калса, каймак ошонун үстүнөн улак ойногон легенданы маселе. Кечээкүсүндө айтып атат, калмактар менен согушканда анан жеңе албай коюп, анан калмактын падышасы хан айткан экен, бул кантип алакандай элди жеңе албайбыз. Анан барып кол башчысы бир 100 кызды кармап келиптир. Анан 100 кыз экен. Орой айтканда. Анан ушул элди кантип жеңсе болот? Мына кыздары бүтүн бойдон экен. Этегин ачпайт экен. Булардан эрлер туулат. Ушундай бир жөнөкөй штамповый бир легендаларды айтып отурганда жаным келет да. 21-кылым дүйнө эмне келип атат? Бизге идеология керек деген үчүн какшайбыз өзү. Мына алакандай эл Акаев дегендин убагында бүт 1000ден ашык секталар кирип кетти бизге. Общий дом деп коюп, жалпыбыздын үйүбүз деп канча агымдар кирип азыр. Мына диндин өзү, мусулманчылыктын өзүндө көп агымдар иш жүргүзүп атат бизде. Ушундай кезде алакандай мамлекетке идеология деген эмне өзү? Сөзсүз эле ошол жалаң эле манастан же болбосо тиги макал лакаптан, адат салтыңдан турган идеология эмес. Улуу айтып айткан. Ал улуттук эле ошондой идеологияга басым жасоо, ал аңсесинди чектөөгө алып келет деп. Бүгүн дүйнөнү, мына согуш, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин япондор эмне деген идеология менен иштеди? Булар өзүнүн тамырын бек кармап, анан дүйнөнүн экономикасын, мейли Америка болобу, мейли Африка болобу, дүйнө алгылыктуу экономикасын же идеологиясын алып келишти өзүнө. А самурайчылыгын, өзүнүн байыркы тамырын, рухий тамырын бек кармап туруп, ошого жараша иштеп чыккан. Мына Кытай деле ошондой. Финдер деле ошондой. Анан бүгүн биздин мамлекеттик катчы идеологиянын кереги жок деп отурганда мен таңмын өзү. Таңмын. Анан эми ошол аңгемелешүүлөрдү карап отуруп, башынын аягына көрүп коюла турганда, мына биздин мамлекеттик катчынын деңгээли. А кишиге мен жеке кусаматым жок. Бирок 21-кылымда биз азыр согуштун кырдаалында иштей турган акыбалдабыз. Эмне үчүн биз кыларга ишибиз же саларга кушубуз жок көрүнгөн жерде сайрап аткан жокпуз да. Мен профессионал журналист катары канча жылдан бери журналистикада иштеп келатам. Канча президенттерди сындадым. Сындабаска айла жок да. Качып кетип атса, жеп атса, түрмөгө отуруп атса, сындайсың да ошо президентти. Азыркы 21-кылымдай бир кездеги Азияда ат ойноткон кыргыздын тукуму дети көчмөн турмушта. Бүгүн эң арттагы саналуу Африканын мамлекеттердин катарына келип калсаң, сындайсың да, айтасың да, күйөсүң да. Анан эмне менин башым экөөгө. Менин катыным айткандай, орой айтайын, аялым айткандай, башыңа кирпич түшүп кетпесин деп отурат. Ошо сыяктуу да, мен деле жан керек бизге дагы. Бирок улутуң, жериң, эртеңки неберелериңдин тагдыры кооптуу акыбалда турганда айтасың да, айлаң жок, чыкыйыңда бирдеме киши айтат да. Анан Кошалиев менен Касмамбетов жай баракат, идеологиянын кереги жок. Анан тиги акыры Кошалиев түртүп атат, Кадыр мырза. Баягы эмнесин түртөт? Баягы эле тиги курултайын түртөт идеясын. Анан эң таң калганым, баягы жылы бул жанагы Чолпонбек Дос экөө Сузамырга барып бир мифт ойлоп чыкты эле. Ааламды какпата деген. Анан ошол түп-түстүгү Сузамырдын бир конушуна барып алып, саат 1-де бата кылса ушу түз эле Кудай кабыл алат имиш да. Мындай мифтерден арылыш керек. Ал Чолпонбек Абыкеев болсо мифти жазган киши. Бүгүн реалдуу турмушту карабайбызбы? Эртең өнүгө турган кебетебиз мына болуп турса. А президент башканы айтып атат, бул чоролору башкача мамиле жасап атат. Муну президент караш керек да мындай. Кыргыз элинде кадрлар, толтура кадрлар. Мына
Мен башкасын айтпай эле коеюн. Эсенбай Нурушев деген отурат үйүндө. Батышта да, чыгышта да баарын окуп иштеп келген киши. Сулайман Кайыпов деген отурат. Жерди кыдырып иштеп келген профессорлор. Билим десең билим, акыл десең акыл, улуттук көрөнгө десең улуттук көрөнгө бар. Ааламды ой жүгүртө алат. Койбой ушундай кадрларды. Айла кеткенде айтасың. Мен эле кызмат үнтөтүп аткан жокмун. Турат да татыктуу кишилер. Ушундай ачуу сөз менен ушул саясий окуубузду айтып ийдик. Эми баягы көчмөндөр оюндарына келсек, баягы күнү бирөө жазып атат ушу пост. Ой, аны эмне кыласыңар эми? Кыргыздын кечөөкүсүн, бүгүнкүсүн, эртеңкисин айтпайсызбы дейт. Ай, ошол эртең көчөөкүсү ушул көчмөндөр оюндарда. Манас да кечөөкүсү. Ошону идеологиянын өзөгүнө алып келиш керек, тамырына. Бүгүнкүндү аныкташың керек. Бүгүн кандай жерде турабыз биз? Кандай кырдаалда турабыз? Анан эртеңкинин программасын, долбоорун жасаш керек. Бул менин ишим эмес, ошо мамлекеттик катчынын иши эле. Ошону какшап айтып атпайбызбы? Кыска. Киши болсо Советбек Байгасиевдин жазгандарына суктанып отурат. Советбек Байкемди мен жакшы билем. Андай жараксыз методика менен Манасты окуй албай койдук биз. Окуй албай калды балдар. Окубайт андай көлөмдүү эзмеленген трактовкаларды. Азыр мобилдүү түрдө кыска, так. Анан удулун келтирип ошол Манасты интернеттин тилине окутуш керек балдарга. Анын баатырдык, реалдуу чыгарма экенин окутуш керек. Анан ал мифтерди, гиперболаларды кыскан киши өзү окуп алат. Анан көчмөндөр оюндарына келсек, өткөндө эр сайыштык айттык элек. Эр сайыш эми абдан кызыктуу оюн болгон. Бул кыргыздын кызыктуу, опурталдуу жана мекенди коргоо, батырлыкка тарбиялоо абдан чоң оюн болгон да. Мына мен өткөндө эстен чыгып кетти. Эр сайыштын дагы бир жана рыссарлардай бетме-бет. Согуштун баары эки кол беттешкенде сөзсүз жекме-жек чыккан эр сайыштар болгон да. Ошонун кийинкилеринин мына Кенен Сары менен Ормон хандын колу беттешкенде, Кенен Сары хан менен Ормон хандын колу кай жерден беттешкен? Муну өткөндө биздин санжырачылардын көбү же болбосо азыр сүйлөп аткан кишилер эле Ормонду айланып өткүсү келе берет да. Ормон деген ошонун башында турган, Ормон опса деген ошондон калган. Ал Ормонду жакшы көрбөйбүз, чындыгы ошондой. Мына Токмоктун маңдайында Токмок калаасы жок. Жана Мунара Бурананын маңдайында Майдөбө деген жер турат. Азыр Казакстандын чегине өтүп кеткен. Суунун аркы өзү. Ошол жайыкта эки кол беттешкен. Мен көп санжырачылардан, аксакалдардан, куйма кулактардан сурап ортолукка келген баян ошол. Ошо Эрөл Дала деген тарыхый повесть жазган чакан. Ошондо дегенде орусча айтканда адин-адинге жекме-жек казак айткан. Бизче Эрөлгө 10 чакты найзакер чыккан. Мен ошол сурап, тактап ошону жазганга аракет кылгам. Анан баягы эки кол беттешип атканда эртең менен добулбастар, сунайлар тартылып, добулбастар урулуп, эртең менен күн шашке болгондо башталган экен. Ошондо баягы сен чык мен чык болуп атканда казактар баягы Кенен Сарынын колунда биринчи ал биз үстөмдүк бизде дегендей кылып анан бир баатыр чыкты дейт. Анан бияктан камдап аткан найзакерлери бар да. Аңгыча эле бирөө үнү катуу экен дейт. Мен чыгам баатырлар деп эле бар кет дейт. Көрсө Таластан келген Тукал деген баатыр экен. Найзакер экен. Ошондо 50ге таяп калган киши экен. Мына ошол киши чыккан. Эми ошонун кызык жерлери. Тукал баатыр чыкканда эки найзакер эки жактан чабат да, бири бири көздөй чабат. Найзалар ажал издеп келип анан бир кагышат да. Албетте калкандары болгон, сооту болгон. Ошондо жакындап келатканда Тукал баатырдын үнү катуу киши экен өзү. Чукулдап келатканда айкырат экен. Баягы аркан бою келип калганда жакын кагышарды. Катуу айкырганда жоонун аты үркүп кетип, жалп берет экен да, ошо кезде саят экен. Ушу ыкмасы ошол экен. Муну Ормон күлгөн экен ошону. Аксакалдар айтып берди эле. Санжыраларда да турат. Ошо Тукал баатыр ошондой амал менен жоосун жеңген. Албетте алардан да чыгып биякты ыргыта сайган кишилер болгон. Ошондо бир кызык окуя. Мына Жумгалдын кире беришинде кызарып ташканда кызарып деген илгерки совхоз, кызарып деген айыл бар. Баягы жылдары 2008-жылы болуу керек, 10-жылдары беле Шайлообек Мусакожоев деген экономист профессор акебиз бар, жакшы. Ошо киши мен кыргыз туусунда элем. Анан кыргыз туусунда мага редактор мына ким Орунбеков Бакыт айтып калды. Мен ошо тийди каштын макала жазып жүргөм. Анан сиз ушундайга жакшы көрөсүз, барып келбейсизби деп анан сөздүн кыскасы ошо киши менен барып
Ошо Шайлообек байке Кашкар Батыр деген эстелигин койгон ошо. Кысартта азырда эле турат. Абдан могу Бишкекте жок эстелик да. Тургунбай Садыков жазган эстелик экен, биздин эл баатыры. Абдан көркөм, мыкты. Ал Кашкар Батыр ким болгон? Мен кийин анан ал жерде баягы маалыматым болду. Кийин изилдеп мен Кенесары менен Ормондун колун беттешкен изилдеп жүрүп, анан Кашкар Батырды көп жерден кезиктирдим, мына баянын, дарегин. Кашкар Батыр ошол согушка 200дөй угар менен 200дөй жигит жалаңын эшитип келген экен. Ошондо 18ден 19га чыга элеккес экен. 18ден 19га караган. Кадимки Жамбото Батырдын ошол Жумгалдык Жамбото Батырдын баласы экен, кенже баласы деп айтылат. Анан ал баягы эки кол беттешип Тукал Батыр жеңип, анан тияктан Карасай деген батыр чыгып казактан бир экөөнү ыргыта сайып, анан ким чыгат дегенде Карасайды бул кыргыздар кабарын билет экен. Сен чык, мен чык деп бай күймөлүп калат экен. Аңгы чакта эле ошол Карагаш кармак менен жаш жигит топтон суурулуп жатыптыр. Эч кимден уруксат албайды. Анан Ормон айтты, бул ким деген чекти? Бул Жамбото Батыр, Жумгалдык Жамбото Батырдын кенжеси. Бала жашко, ана мына деп анан баа сөздөр болуп, токто дегиче болбой эле. Эки найзагер беттешип калат экен, марашып калат да. Анан Кашкар Батырдын бир элдик ошо кездеги. Жана үстүндөгү соотун чечип ыргытат экен. Ой, бул жинтийдиби? Бул эмне болду дегиче болбой эле, соотун чечип ыргытып эле, ак мата көйнөк, илгери ак мата көйнөк кийип калган кез экен кыргыздар. Ошондон баягы көйнөкчөн эле делбиретип эле тиги Карагаш кармактын оосун кай берип эле анан барып ошо Карасай Батыр дыргыса сайган экен да. Ыргыта сайып анан ошо казакты беттей чаап Манас, кыргыз, Жамбото деп уран чакырып анан ошондо казактар кийинке чейин казактын дагы санжырачыларын окудум да. Жылаңаш Батыр деп аваз кылат экен, Жылаңаш Батыр деп. Көрдүңүзбү? Зоотун чечип ыргытып найза менен сайышка чыккан. Бул эми көзү жок Батыр жана Ахиллес, Троя согушунда Ахиллеске салыштырып жазган кезинде. Ушундай анан эң аягында алардан анан көп батырлар чыгат, бизден да чыгат. Бизде мына Кемитип Кодакалча деген чыккан экен, аты айтып тургандай кичинекей. Аюке Майтык деген батырлар болуптур. Бул Майтыгы чыгат. Андан кийин анан эң аягында анан Норусбай чыккан экен. Кадимки Норусбай Кенесарынын үкөсү, иниси. Анан ошол Норусбайды ушундай сүрөттөйт. 26 жашына чейин аял албай, жалаң жоокерлик оюн менен алышып, алектенип. Өзүнүн жоокерлерин ошол найза сайганга, кылыч чапканга, мынтык атканга машыктырып, үйлөнбөй дейт. Башын ошо жоокерчиликке сайган жигит экен да. Узун бойлуу, чекир көз, кындыр бел, кең далы жигит деп айтылат да. Найзаны оң, сол кол дебей ылгабай саят экен да. Жанагы боксерлордо да ошондойлор бар го. Абдан ыкчам ургандар. Ошо сыяктуу даңкы кеткен батыр. Норусбай чыгып, бир кыргыз чыгат экен, кой десе болбой бирөө бир дербиш деген мына чүйдөн баягы мурда ыза болуп жүргөн туугандарын алдырып ыза болгон солтодон бир батыр чыгып, ал Норусбай колду болуп жан таслим болот. Анан ким чыгат дегенде анан Ормон хан өзү айткан экен, Ормон. Адыл сен чык деп. Адыл ким болгон? Адыл Ормондун бир тууганы Суан дегендин уулу болгон да. Кийин көл башында дагы Балбай менен чабышат. Ошол Адыл чыгат экен. Адыл ошол 26, ал тең экен, 24 жаш экен Адыл. Ушундай деп айтылат. Анан Адыл чыгып, анан экөө сайышат экен. Мына ошол экөө сайышканды көп аксакалдар, көп жанагы санжыраларда да окудум, абдан сүрөттөлөт да. Экөө найзалары сынып, кылычтары сынып, айбалтасы сынып, анан жакалашып калат экен. Мына тең келген батырлыкты айтып. Анан экөө жакалашып калганда анан Ормон ур деп чабуулду баштап, анан казактын колу андан мурун жанагы Ормон Опса менен бир топ алысыраган көп казактын ичиндеги кол башчыларда чыгып кеткен Ормондун тымысын тиги сүйлөшүүсү менен. Анан ыдырап анан кечинде эки кол былчылдашып караган убактан Ормон жанагы 1000 тандамал жигитти алып калып, сыртына ак көйнөк кийгизди деп атат да. Түн ичинде бири-бирин тааныгыдай. Анан ошол 1000 жоокерди каттап жиберген. Жана оорукка келип, жарадар болуп, чарчап, чалып жатканда анан ошо түн ичинде анан кан байрам чыгарган. Анан ошондон дүрбөлөң түшүп, казак качып, казактын колу, Кенесарынын колу эми
Казактын колу дейле бербей, Кенесарынын колу качып андалап, анан мына тоолордун баарын тостурган экен. Биздин чүйдүн өңүрүнүн баары саздак жери болгон, айрыкча мына Мыкандын карасасы деген мына ушул жерден анан көп кол кырылып анан колго түшкөн да. Бул эми эр сайышты мен ошо менен түгөтүп коеюн дедим. Анан бул андан кийин анан Эреңиш. Мына Көкөтөйдүн ашында да Эреңиш болгон. Эреңиш эки жекме-жек чыгат, эки киши, эки тараптан. Анан албетте алардын чылбырын чечип салат. Ошондон баштайын эрежесин айтайын. Анан жана тизгин менен чыгат, нокто чылбырды чечет. Андан кийин анан эрдин көрпөчөсүн алат, жанагы эрди каптырат. Анан чабалоңун бек тартып, анан эңишке чыгарганда канда кайшым өтүкчөн болот, анан бел бурчодон өдө жылаңач болот да эңишке чыкканда. Камчыны тиштеп чыгат. Канжыганын баары алынат. Эрежеси ошондой. Анан ат менен жөөлөтүү, ат менен омуроолотуу, анан бири-бирин жанагыдай колуна тискин салмай жок орой калып. Жалаң кол менен эңишет да, анан ычкырга шаттан алат, бири-биринин мойнундан алат, мойнун бурайт. Мен бала кезде көргөм. Экөө эңишип атып, тартышып атып, анан колун коюп бербей таманга тепкен батырларды, балбандарды көргөм да. Ошондо аттын тиягына учуп кетет экен жана күйлөнгөн болду. Ошондо Эреңиш. Бул Эреңиш оюну баягы балбан күрөштөн кийинки маанилүү оюн болгон. Бул дагы эрендердин оюну, эр оюну. Анан мынабы көп мурункуларынан болсо ошо китепте кийилген даңктуу Эреңиштин балбандары болгон. Соңгусу мынабы мен түштүккө барганда Каракылжалык Төрөбек деген балбан кийинки эле убакка чейин жашаган экен, 60-70 жылга чейин. Бул киши зор киши болгон. Кожомкул кейиптенген киши болгон экен, зор киши. Абдан чоң киши болгон экен. Ошо Кожомкул менен дегишем деп эңсеген киши экен да. Кожомкулдун жашы өтүп калган кез кийин. Төрөбек жаш болгон. Мына бул Фергана өрөөндө Төрөбекке теңдешкен Эреңишчи болгон эмес экен. Мунун эстелиги турат жолдо. Чоң жолдун боюнда эстелик курушкан да Төрөбек балбанга. Ал абдан даңктуу көп окуялары бар. Мен аны мына кийинки соңку китебиме даярдап койдум эле кийрем. Эреңиш деген оюн ошондой болду. Анан эмкиде деле айталы, азыр деле кыскартып айтсак болот, Көкбөрү андан кийинки. Анан Салбурун. Мынабы биздин көчмөндөр оюндарынын көрүнүктүүлөрү ушулар. Мына Аравияга барганда ушуну көрсөттү. Биздин балдар таң калды. Сауд Аравиясында шейх келип катышты, Аравиянын шейхи. Таң калды ушул оюндарга. Анан биздин сыймыктана турган жанагы идеологиябыздын тамырынын бир өңүрү ушул, бир салаасы ушу көчмөндөр оюндары болуу керек. Мына биздин ипподромдорду кайрадан салуу керек, дагы да айталы. Президент өткөндө да айтып атпайбы, ипподромдорду ушу баардык ушу маданий жайларды кайрадан карап, салпысын салып, мына стадион салынат деп жакшы үмүттөр бар. Жакшы кыялдар, программалар бар. Бирок ишке ашыруу үчүн мына вазир жакшы, хан жакшы деген сөз бар да. Эми күйгөндөн айтабыз, ал жекме-жек, мына жеке-жеке муктаждык же бир көрө албастык жок. Биздин мына азыркы кырдаалыбыз. Кудай сактасын, ашык айтканда согуштук кырдаалда турабыз да. Согуштук кырдаалды иштеш керек. Ошондой кадрлар табыш керек. Анын партиясына карабай, анын өңүнө, анын жерине, же болбосо баланча президент убагында иштеп кеткенине карабай, ким иш жүргүзө салат? Ким иш жүргүзө салат? Ким далилдеген? 3 ай, 5, 1 жыл көп мөөнөт. 5 ай бериш керек. 5 айда көрсөтө алабы? Натыйжа иштетиш керек. 5 ай көрсөтө албаса алыш керек кызматтан. Биз ошондой баткакта жатабыз өзү. Ылайда жатабыз, туугандар. Ошондон чыгуунун бирден бир төтө жолу ал магдырап, тойлорду өткөрүп, аштарды өткөрүп жүрө бериште эмес. Азыр келечегибизди эртеңки муундун балдардын ааламдашуунун жанагы ботко саясаттардан канча аман калат кыргыз эли деген бүлүнбөй этпей. Экономиканы өнүктүрүү албетте. Экономиканы өнүгүш үчүн идеологияң бек болуш керек. Аң сезим күчтүү болуш керек. Улуттук сезим күчтүү болуш керек. Шуну айталы.